Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Урматтуу мекендештерим, менин аты жөнүм атым Чыңгыз, фамилиям Капаров. Урматтуу мекендештер, мен бүгүнкү чыккан себеби өзүңүздөр бизди тааныгандар, тааныбагандар дагы тааныгандар жакшы билет. Биз 30га чукул адам, саясатчы, журналист, активисттер былтыр 2022 жылдын октябрь айында гемпровод маселеси боюнча мыйзамсыз камалганбыз. Аны барыңыздар жакшы билесиздер деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, 6 ай абакта жатып чыктык. 6 айдан ашык. Азыр дагы 10 айдан ашык жаткан, мыйзамсыз жаткан 14 адам бар ал жерде. Оба түрмөдө жатып ден соолугубуз талкаланды, жакындарыбыз кыйналды. Урматтуу мекендештер, мына ошол 14 адам Кыргыздын чыгаан уул кыздары, адамдар, жигиттер. Айткылачы, ата-эне балалы болгондо баласын, мекенди коргогон, элин сүйгөн жигит уул кыз болсун деп тилейт Кудайдан, туурабы, жараткандан. Биз ал жерге ууру кылып камалган жокпуз. Болгону бир жыйналышка барып, жерибиз кетпесин, элибиз тентибесин деп жыйын кылганыбыз үчүн камалдык. Албетте бул суу кечпей турган бизге кылмыш ишин козгоду. Эң кысыгы бир нерсени айтайын ушул жерден ачык. Азыр сот болуп атат, жабык сот. Мен аны айтпасам болбойт, көп нерсени айтканга болбойт. Ошол бизди чакырган, маселен мени өзүмдү чакырган адам бир күндө камалган жок. Мурун Чоң Казакта болуп жүргөн жигит болчу, мына Фейсбукта да турат, Талант Ишалиев деген. Бир күндө камалган жок. Эми кылмыштын курамында да жок. Бул кандай көрүнүш? Өзүңүздөр таразалап алыңыздар. Башында ошол чакырган, артыман 10 күн калбай жүрүп, мен ошого алданып калганымды өкүнөм. Урматтуу элим, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерди 2011 жылдан баштап бийликке жеткиче колдогом. Ошол кылган жакшылыгым үчүн мен сиздерден кызмат же башка нерсе сураган эмесмин. Мен болгону сиздерден бир гана суранам. Ушул кемпровод деп жаткан 14 адамды үй камагына чыгарып, жана бизди актагыла, уят мунуңар. Оба бүгүн баа берилбесе, буга убагы келгенде саясий жана укуктук баа сөзсүз түрдө берилет. Биз тарыхта калабыз. Эми өлкөдө өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Чыныгы коррупционерлер камалбай, мекенди коргогон, эл жерди коргогон, чындыкты айткан атуулдар камалып жатат. Бул шылдың, бул мазак. Акаев окшогондор акталып, Кубанычбек Жумалиев окшогондор акталып атат. Бул не деген көрүнүш? Урматтуу президент, мен сизден суранам, чыгарыңыз. Бирөөнүн дагы күнөөсү жок. Баарыбыз акпыз. Эмне жыйналыш кылган күнөөбү? Кылмышпы? Кыргызда жакшы сөз бар. Жылкы арыгын майласаң, ооз майлайт дейт. Адам арыгын көтөрмөлөсөң, баксаң, төбөң каңдайт дейт. Ошонун бар убагында сизди колдоп жүргөн. Мен дагы алдыңкы сапта колдоп жүргөн. Кызматым барына карабай колдогом. Бүгүнкү сизди колдоп жаткан докансаларыңыз ал кезде жытыда жок болчу. Мурдун чукуп үйүндө эксперт болуп отургандар. Көбү. Оба кээ бирөө бар болчу мекенчилерден. Эсиңиздеби, 2014 биз Юпигейт деп жалган жалаа менен куугунтук жегенбиз. 2014 жыл ошол кездеги бийликтен. Ошондо да мен саткан эмесмин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, атаңыздан баталган жигит катары айтам. Токтотуңуз мындай куугунтуктарды. Мына азыр не деген балдар камалып чыкты? Мына сизди колдогон Гүлжигит Исаков
Илмира Бечелова деген эжада камалып чыкты. Гүлжигит Исаков жана башкалар камалып жатат. Камакта. Алардын үй бүлөсү, жакындары бар. Мына ошо Кемпироват боюнча да 10 айдан ашты. Жаш балдар камалып жатат. Мыкты жигиттер. Эрлан Бекчоро деген жаш инибиз камалып жатат. Али Шабдан деген, Жеңиш Молдохматов деген достор. Урматтуу мекендештер, мен бир кызыкты айтайын. Мен Али Шабданды тааныч эмесмин. Көбү менен мамилем жок болчу. Мен ошол камактан тааныдым. Бирөөсүнүн да күнөөсү жок. Артыбыздан аңдыткан чөөлөрүңөрдү улуттук коопсуздук кызматына иштеген нештатниктерди жана штатташтегендерди, МВДда иштеген, десяткада иштеген нештатниктерди, кыргызча айтканда бакановоздорду токтоткула. Мен ошол тергөөгө келгенде чоң казатта жүргөн, атын билбейт экенмин, ошо Эшалиевдин жанында жүргөн сакалчан бала ошол жерден көргөзмө берди. Мен айттым, бет барбы силерде дедим. Жанталаш алып кетип калды. Бул күндө төт, урматтуу Садыр Нуркожоевич, билесиз, сиздин башыңызга иш түшкөндө бул күндө төт деп отурганбыз. Сиз менен агайны болгонбуз. Бир туугандарыңыз абдан жакшы билет. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаев, сизге да кайрылам. Ооба, сиз менен көп жолуккан жокмун, бирок ошол Талант Мамытов, мен аны сыйлайм. Камчыбек Ташиев сиз. Садыр Жапар үчөөң камакта кезде алдыңкы сапта сүйлөгөн азыркы жогорку кеңештеги иниңиз депутат болуп турган Шайырбек Ташиев жакшы билет. Сотто, башка митингтерде мени менен ошол гана сүйлөчү. Калган артта плакат көтөрүп жүрүшчү, жөжөлөнө жүрүшчү. Бүгүн ошол убагында мурдун чукуп отургандар эмне бизге акыл айтканга акылы жетип калыптырбы? Кийинки Сооронбай Шариповичтин убагында эле биз айтып аттык го чындык, арапайым калып, чындыкты. Бүгүнкү жазалма доконсаларыңыз эртең башыңызга иш түстө сатып кетет. Тез аранын ичинде токтоткула мындайды. Азыр урматтуу мекендештер, сөз эркиндиги Кыргызстанда жок кесе болуп бартат. Бул туура эмес көрүнүш. Биз кыргыз ата бабабыз батыштан эмес, илгертен эле Кокон хандыгы болобу, андан мурун болобу, сөз эркиндиги, эркин эл болчубуз. Ошон үчүн адилетсиз бийликке баш ийбей, Кокон хандыгын, Кудайыр хан, Шералы хан, андан башка хандарды, Мала хандардын баарын алып түшкөн. Кыргыз элибизди коркутуп башкара албайсыңар. Токтоткула. Ошолордун үй бүлөсү, бала бакырасасы сотко кире албай, учураша албай отурат. Түрмө менен баарын коркута албайсыңар. Ооба, албетте, ден соолугубузду талкуулап салдыңар. Бул туура эмес көрүнүш. Мен алар менен түрмөдө жатып бир тууган болуп калдым. Ооба, өз-өзүнчө жаттык. 6 айдан ашык жаттык. Мен алар менен аягына чейин тикемен тик турам. Мына ошол жыйналышка катышпаган Атай Бейшенбек деген инибизди жөн алып барып камап койдуңар. Мына Илгиз Шаменов деген жакшы инибиз бар. Мен аны менен мурун мамилемде жок болчу. Ал инибизди да камап койдуңар. Эми улуусу 70ке чыккан Бекназаров отурат. Эмнеге камадыңар? Эң кысык тарыхты айтып берейин. Үзөң коош деп 2000 жылы Бекназаров камалып чыккан. Кыргыз Республикасы Нарын область Атбаш районунда миңдеген гектар жер кетпесин деп, үзөң коош кетпесин деп камалып чыккан. Өзү аксыдан шайланып келип, ошол убакта Акаев баш болуп Кытайга саткан жерди чек араны тактайбыз деп. Акылбек Жапаров төш болуп саткандар акталып кетти го. Бул калп десе мени сотко берсин. Анысы деле мына сотто жүрөбүз темселеп. Бишкектен чыга албай, үй камагындабыз. Саат эртең мененки 6-дан кечки 10го чейин шаар ичинде жүрөсүң. Ошол 2000 жылы 36дай депутат добуш берген. Ошонун ичинде Акылбек Үсөнбекович бар. Мандатын сактап калыш үчүн жогорку кеңештин депутаты болуп туруп. Үзөң коошта 34-36 архивден карасаңыздар так маалымат турат. 34 жыл 36. Бүгүн комбиндин жетекчиси болуп акыл айтып отурат го элге. Ушул туура көрүнүшпү? Бул шылдың Акаев окшогондор акталып кетти. Кубанычбек Жумалиевди төктүрдүк деп мамлекеттен жеп алган завод фабрикасын кайра мамлекетке алып, кымбат баада иштебеген Жалал Абадтагы заводун алып коюп турасыңар. Ал эч пайдасы тийген жок элге.
коррупцияны эле шылдыңдап жүрөт элди. Чындыкты айткандар түрмөдө. Ушул силердин жетишкениңер. Карапайым калктын кээ бир катмары дагы баары дебейм, адилеттүү болсоңуздар. Мына ушу Facebook тармакта чындыкты айткан бир аз эле киши отурат. Калганы жана майда чүйдө аким, губернатор, министрлерди айтып коюп баатыр болуп отурасыңар. Аны айылда бир карапайым дыйкан да айтат, чабан да айтат, депутаттар да ушундай болуп калды жогорку кеңештин. Эгер лидер, саясатчы, чыныгы патриот болом десеңер, бийлик башындагылар менен күрөшкүлө. Өзгөчө депутаттар. Facebook'ta, соц тармакта бир гана мен тааныбайм. Мамилемде жок, бирок ушул биз сүйлөбөй отурсак дагы чындыкты айтыш керек. Канышай Мамыркулова деген эжебиз азамат экен. Чындыкты айтып атат. Кулдун тукумдары деп. Туура айтат. Кыргыз эч качан улуу урматтуу деген эмес. Мырза деп, же айым деп сүйлөгөн. Же турмушка чыга электерди бийкеш деп. Кайрылчы. Апаларыбызды апа, эне деп. Ал туура айтат. Жанагы согуштан келген кулдун тукумдары бизде кул болуп, башкалардан келген, калмактан же башкадан келгендер улуу урматтуу деп атып, ошолор биздин мамлекетти башкарып калды 33 жылдан бери. Мен Дайыр Орунбековду мурунда айткам, ал жарабайт, 200'дü кул жугундугор деп. Мына ошол фейктер менен ошол эжени жамандаттырып отурат. Туура эмес көрүнүш. Бир аял киши кеттен келген бет барбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз экөөбүз агайыны болуп, сиздин башыңызга кыйынчылык түшкөндө жүрдүк элек. Эми кеңешчилериңиздин кебетесин караңыз. Айтпайын дедим эле, айла жок. Бир кеңешчиңиз, мен ал киши менде саламым түз, бирок чындыкты айтышыбыз керек да, мамилебиз жакшы болсо дагы. Аял кишини не деп жазып, Айдар Халиков деген байке. Бул уят көрүнүш. Өкмөт башчыңыз астыңыздагы каменин жетекчиси, кечирип коюңуздар, канчык деп сүйлөп атат. Ушул деңгээле. Бирланчыларын жазган Чолпонбек Абыкеев, ал штаттагы советниңиз. Эмне деп сүйлөп атат дагы. Протоколдун айырмасын билбейт. Не протоколдорун? Бул болмок беле. Дайыр Орунбеков окшогон маалымат жагын жетектеген адамыңыз баткендик туугандардын мас болуп өзү тийиштүү деп атат. Эгер биз айтсак алып барып камап коет элеңер. Аларга боло береби? Ошол биз чындыкты айтып жүргөн кезде алар ошол мурунку бийликти колдоп жүрбөдү беле? Жетишет. Ашып кетсе биз атып саласыңар. Кайра алып барып камайарсыңар. Туура ден соолугубуз талкаланат. Кээ бирөө азыр айтып атат, унчукпай эле койгулачы. Мындай деп, айланайын, камайт деп. Биз айтпасак, ким айтат? Кыргыз үчүн ким күбөт? Кытышкан желкеңди бирөөнө тырматсаң, ноокунуң анбайт. Өзүң тырманмайынча. Демек, Кыргыздын көйгөйүн, Кыргыз мамлекетинин бизге окшогон уул кыздарыбыз айтыш керек. Мына жогорку кеңеште 1-2 депутат сүйлөйт. Туура. Эң жакшы сүйлөгөн апайса болуп аткан Адахан Мадымаровду камай албай эсиң ороп атат. Эми чындыкты айткан адам баарын эле камай бересиңерби? Бул туура эмес көрүнүш. Мунун акыры жакшылык менен бүтпөйт. 2008-2009 Баткендеги жер боюнча айтып атасыңар. Аңар туалетный бумага. Жогорку кеңештин макулдугу жок, чечилбеген. Ошол эле 2008-2009 жакында эле вор законду мөөнөтүнөн бүтүп кеткен, эскирип кеткенде срок давносту кылмышын жокко чыгарып койбодуңар, туурабы? 10 жылдан ашып кетти деп. Атигиники ашып кеткенде, мындайча алганда. Каркыра боюнча 66 депутат бар. Мына Бакыт Төрөбаев отурат. Эмне үчүн аларды айтпайсыңар? Ошол эле өкмөт иштеген Акылбек Жапаров бар. Эмне үчүн аларды айтпайсыңар? Үзөң кугушту биринчи кылгыла. Сатпаган эмнебиз калды биздиндеги? Эми пансионаттарды сатабыз. То есть бердиңер. 80 гектар жер оюнчукпу? 4 пансионат. Айтып атасыздар, $40 миллион төлөй албайбыз деп. Анда Кытайдын миллиардтаган каржысын кантип төлөйсүңөр? Бул бир суроо жарылат. Кээ бир тантрактар айтып атат. Барып силер деле жер ала бергиле деп. Андай болсо кыргыз жарандарына 5 сотуктан 4 сотуктан жер берилечи, бере албайсыңар. Эми чынбы калпы билбейм, Улуттук банкта бизден 45 тонна алтын бар дейсиңер. 8 тонна күмүш бар дейсиңер. Андай болсо
2 тонна алтын сатсаңар, 1 тонна алтыныңар азал алтындын басы кымбат. 65 миллион доллар болот. 40 миллион долларын карысын кутулуп, калган акчага оңдоп түзөп 4 пансионатты өзүбүз иштетсек болбойбу? Же биздин байлар иштетсе болбойбу? Болот. Эмне үчүн биз башкаларга бере беришибиз керек? Айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп отурабыз. Бул туура эмес көрүнүш. Кечирип коюңуздар, сурооңуздарды көрө албай атам, зрениям начар. Кыскасы, өлкөдө мыйзам иштеген жок, түшүнүк менен жашап жатабыз. Сизди колдогондорду чекесинен алып барып камап жаныңыз тынды, Садыр Нуркожоевич. Бул күндө өтөт. Бул мезгилде өтөт. Ата бабабыз бекер айткан эмес, байлык, бийлик колдун кири деп. Мен сизге жакшылык гана каалайм. Себеби бир туугандарыңыз менен мурун жакшы мамиледе болчумун сиз бийликке келгиче. Ата энеңизди да жакшы билчүмүн, алар да мени жакшы билчү. Элим айланайын, мына ушул элдин кандайдыр бир катмар бөлүгү Facebook'ta отуруп алып дагы 1-2-3 пост жазып коюп кыйын болуп отурат. Эми элге да кайрылайм. Эки жүздүүлүктүн чеги болот. Тигини деле колдойм, муну деле колдойм деп. Мына мен жогорку кеңешке кандидат болуп чыктым. Бир тараптуу болбойсуңарбы? Мен бүгүн бир досум менен чай ичип отуруп калдым. Ал айтат: Руслан Тагаевди, Жамалбек Ырсалиевди мен алар менен жакшымын, колдойм. Сени да колдойм. Чыңгыз эми аларды жөн эле жазып атам дейт. Мен айттым, сенин колу бутуңан кармаган жокмун. Каалаганың колдо, 200'дүү болбо. Мага антип мени колдойм дебечи, добуш берип. Сен аларды да алдап, мени да алдап, Кудайга жакпаган иш кылып өзүңдү алдап жатасың. Эмнеге ментип жатасың десем, мен баарың менен жакшы болуп кийин өтүп кетсеңер пайдаңар тиет дейт. Антип элиңди, мамлекетиңди сүйүп 200'дүү болбо дедим. Эң жалганчы афристер, агитаторлор, акчага иштегендер. 2000 сомго сатат өздөрүн. 2000 бааңар, кунуңар 2000 сомго. Бир койдун, улактын баасы дагы 2000 сом болбойт азыр. 4 дарбыз келет. Уялбайсыңарбы? Анан калп мактайсыңар. Чындыкты айткан кишилерди жактырбай жамандайсыңар, күлөсүңөр. Жыргагандан күлөсүңөрбү? Өлгөнүңөрдү күлөсүңөрбү? Ооба, биз дагы билимибиз жетишинче, акылыбыздын жетишинче чындыкты талап кылабыз, айтабыз. Андай кыйын болсо айтпайсыңар. Ушу жогорку кеңешке мына кээ бир балдар чыкпай калса, эмне үчүн айтпайсыңар дейт. Депутат бололу деп мына Бактыбек Калмаматов жана башкалар чыкса, шайлабай койдуңарбы? 2000 сомго алданып. Баары дебейм, элдин бир кандайдыр бир катмары, бөлүгү. Анан шайлаган депутаттардан талап кылбай, кайра ошолордон талап кыласыңар. Бет болуш керек да кичине. Эми жогорку кеңешке биз баратабыз, туура. Ал женги эт жегене бараткан жери жок. Кыргызда жакшы сөз бар. Эт бар жерде бет барбы дейт. Мына 90 депутаттын 1-2 сүйлөйт. Калганы индивалидтерден да жаман болуп турат. Индивалидтерди багып аткандардан да жаман болуп турат. Индивалидтерде пенсия алат. Алар Кудай жараткан. Булар айлык бересиңер пенсиядан ашык. Кабинет бересиң, машина бересиң, үй беребиз. Кол тийбестиги бар. 80ден ашыгы инвалидтин да жаман. Унчу кылбай кнопка басып чыгып отурат. Ушул силердин депутаттыңар. Анан чындыкты айткандарды көрө албай ичиңерди тарып шайлағыңар келбейт. Бул шайлоого да катышыш үчүн билим керек, дух керек. Окуйсуң 5 жыл университетте, эмгек керек. Акча төлөйсүң. Талаш тартыш жаман жакшы көрүнөсүң. Эми кнопка баскыч унча калбагандар шайлагандасыңар, туурабы? Мен айтып берейин ошолор жөнүндө. Жамалбек Ырсалиев менен мамилем жакшы, агайыны катары. Жакшы киши, мен жаман деп айтпайм. Бир райондомуз. Бирок жарабайт. Мына мен бүгүн агитатор жалдабайм дейт. Бүгүн күбөлүк алды, мынакей, урматтуу мекендештер. Мага кеч берди. 25 кандидат бартабыз. Бишкек шаарынын Ленин районунан бир мандаттуудан. Мен мурунда айткам, мамилем жакшы, жаман эмес. Ким колдоп бартат? Силер жамандаган Дайыр Орунбеков колдоп бартат. Фейк фабрикасы менен. Себеби экөө чогуу чай ичкен дос. А Дайырбекти ким койгон? Туманбаев койгон.
Дайыр жаман, Ырсалиев жакшы ба? Туура, Ырсалиев жакшы адам. Бирок мен ачык айтайын, Жамалбек Байкебовна түз эфирден көрсө да, Балбак Төлөбаевден айырмасы жок болот. Тынч эле аткаруу бийлигинде иштей бериңиз. Руслан Тагаев деген бар тат. Мен аны менен да жолуктум. Саламым түз. Могу көп депутаттар менен да. Жарабайт, токтоткулачы. Эмне десе мен чай ичкен мамилем жакшы дейсиңер. Маймылды дагы машина айдатканды үйрөтүп атат. Bir adamды алып барып өзүнүн позициясы, көз карашы жок адамды аким кылып койсо эле эмне кыйын болуп калабы? Же сүрөткө түшсөңөр эле кыйын болуп калабы? Жарабайт. Менин мамилем жакшы, Руслан Тагаев да жакшы жигит. Жарабайт. Аны да бийлик колдоп бартат. Бийликте отургандар, чиновниктер. Ким колдоп баратканын жакшы билесиздер. Жанагы Үмүт партиясында иштеп калган Алмаз Аскарулунун дагы бийликтен жана президенттин баласы колдоп бартат. Самаковдун баласы да. Самаков экөөбүз бир айыл өкмөттөнбүз. Жарабайт. Атасы жыргатпаган, баласы жыргатабы? Өмүрүндө чындыкты айтпаган адам, өзүнүн көз карашы жок. Позициясы жок. Чындыкты айта албаган адам эмнени чечет? Жетишет. Кнопка баскычтар жетиштүү ансы деле. Шайлабалов анан какшайт деген жаман деп. Токон Мамытов жыргатабы? Ада бартат. 70-ке чыгып калды. Акыйкатчы болуп нени чечти? Улуттук коопсуздук кызматында иштеп нени чечти? 2000 жылдары ошондо зам болуп, то есть жана Барис 98-2000 жылдары Комитеттин жетекчи президенти Барис Бриштейнди. Жогорку кеңештин трибунасына монтип чапкылаган Токон Мамытов жанында турган. Мага ишенбесеңиздер, КТРдин архивин барып көргүлө. Эмне ошолор жыргатабы? Жакшы адамдыр, бирок кылтыйып өзүнүн пайдасын иштешет. Карганбек Самаков жердин баарын алып, кийин соттолуп, ушул бийлик келгенде акталды го. Мен ошол убакта колдогом агам экен деп. Бирок биз түрмөгө калганда, камалганда сурап да коюңго жараган жок. Эч нерсе чечпейт. Мен Жамалбек Байкеге да айтам, агайны катары, ага катары сыйлайм, бирок жарабайсыз Байке. Тынч эле ошо СМК убагында мына эл оозунда айтылып жүрөт. Жапыкеев фин болуп барганда 500 000 чайына берип, анан вице-мэр болгон башка жагын билбейм деп. Мына ошол өкмөттө эле иштей бериңизчи. Эмне кыласыз жогорку кеңеште? Жаман көрүнөсүз. Ал жан мыйзам чыгаруучу орган. Ал женге талашып тартышкан киши керек. Урматтуу мекендештер. Мени шайлабасаңар койгула. Бирок адилеттүүлүктү, чындыкты сүйсөңөр, ушул арабыздан 25тен чындыкты сүйгөн адамды шайлагылачы. Барбай койбогула. Барып жок дегенде протест бергиле. Мен баратам 19 номерда 25 адамдан. Бүгүн алдым номерди. Мына үгүт иши башталды. Ичинде уят деген, абир деген болуш керек да. Эми урматтуу мекендештер, мактанып атабыз, Англияга жибердик, Германияга жибердик жумуш ордун түздүк деп. Адамдарды экспорттоп калдык го. Ким кетип атат? Ал күчкө толгон, акылы билими бар адамдар кетип атат. Жумуш издеп, айла жок найнен кетип атат. Жаштарыбыз ким эле өзүнүн үйүнөн, өлкөсүнөн кеткиси келсин. Үй бүлөсүнөн ажырашып кетип атат. Ошол жака калып калат кээ бири. Кыргыз мамлекетинде кайсы улут калыш керек анда? Адамды экспорттоп калдык, товар эмес. Бул калпайтам, чын. Анан биз мактанып калдык. Инвестор алып келип атабыз деп. Күндүз имам, кечинде имам болуп калдык. Мен да мусулманмын. Жараткан ыраазы болсун. Эмне көп бизде? Мечит көп, Кудай кут кылсын. Эмне көп? Кафе көп, заправка көп. Гостиница көп. Күндүз намаз окуйбуз, тамактанабыз, кечинде кафе ресторанга барабыз. Гостиницага барабыз, кайра эртеси ошол жашоо. Завод, фабрика курбайсыңарбы? Өндүрүш болуш керек го, туурабы? Кытайдан 1000 автобус келип атат. Баланча жерде мын алдык дейсиңер. Анын Кытайдан 3 жыл, 5 жылдан металлонго кетет кайра эле Кытайга. Завод, фабрика куруп, мына Өзбекстан өнүгүп атат. Куруп туруп, биз сыртка экспорттойбуз ошондойду. Жер казып отура беребизби? Экологияны талкалап. Бул туура эмес көндүрүш. Анан чындыкты айткан адамдарды камап атасыңар. Мына мен түрмөдө 6 айдан ашык жаттым. Урматтуу мекендештер, 60% күнөөсүз жок жатат. Карапайым элдин балдары. Жүрөгүң ооруйт. 3000 сом үчүн түрмөгө отургандар бар экен. 3000 сом үчүн 2 жыл кесилгендер. Кимдин балдары? Карапайым калктын балдары. Мыйзам иштебейт. Мыйзам карапайым эл үчүн иштебейт экен. Мыйзамды алтын тамга менен жазсаң дагы жүрөгүндө иман, адеп, ахлак болмоюнча
иштебейт. Жүрөгүң ыйлайт көрүп алып. Мен Молдова Навка кошо кемпир абадчылардан жалгыз мен барып жаттым 20 бирдин соттолгон арасына. Алар жаман адамдар эмес, жакшы адамдар. Бирок карапайым элдин балдары кыйналып жатканын көрүп алып жүрөгүң ооруйт. Жаштарыбызды бияктан түрмөгө тыктыңар, калганды тентиттиңер. Бул туура эмес. Биз ата бабабыз мурас кылып сактап кеткен жерлерибизди, элибизди тентитип сатып бүтмөй болдуңар 30 жылдан бери. Эмнебиз кылсак элек биздин дагы. Урматтуу мекендештерим, жердештерим, эмоция калтырып, катуураак сүйлөсөм, кечирип коюңуздар. Бирок бул чындык. Эки жүздүүлүктүн чеги да болот. Жыргап суроо берип, жыргап жашап калдык дегендер уксун дейт. Туура. Биз эч кандай жыргаган жокпуз. Пасовая пенсия көбөйдү дейбиз. Айлык алгандар 21% өсөт өлкөдө, 25%га чыкпайт. Бирок продукты канча асмандын башы. Бирден маселе дүйнө жүзүндө кымбаттады дейт. Токтоткулачы, калп айтканын артында. Азыр кээ бир докансалар эртең көлдүн үстүнө топурак төгүп салса дагы макул, же сөмкөлдү сордуруп башка мамлекетке берсин, суу жок болуп атат десе, силер колдой бересиңерби? Кичине бет болуш керек да. Балдарыңар жумушка барса, же силерге биртке акча берип койсо эле кыйкыра бересиңерби? Мен кызматка барсам, Садыр Жапаров менен мамилем 5 болчу. Азыркы өкмөттөгүлөр менен 90% менен мамилем жакшы болчу. Берген кызматына бара бермекмин. Эң бир чындыкты айтайын. 2021-жылы мени шайлоодо Ынтымак партиясына кошкон. Нарындан Шык Мамат экөөсү эле кошулганбыз башында. Мен өзүм баш тартып чыгып кеттим. Ишенбесеңиздер, Ынтымак партиясынын лидери Марлем Маматалиевден сурагыла. Себеби мен кнопка баскыч болгум келген жерим жок. Мандат эле керек болсо мен бармакмын. Депутат боло турмакмын азыр. Жок, магандай мандаттын кереги жок. Азыр да кайтам. Эгерде кнопка баскыч болуш үчүн шайласаңыздар, жакындарым же башкалар эптеп, мен антип депутат болгум келбейт. Тарых алдында таза болгум келет. Өтөбүз дүйнөдөн. Бирок тарыхта биздин балдар, элибиз, биздин атыбыздан уялып жүргөнүн мен каалабаймын. Маселен, мындан 94 жыл мурун көрсөткөн Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановтар 30 жыл куугунтук жеген. Байыр Исакеевтер, үй бүлөсү, өздөрү өлгөндөн кийин 40-ка чыкпай атылганда 30 жыл Украина, Белоруссия жана башка СНГ мамлекеттеринде үй бүлөсү куугунтук жеген. Ошол убакта куугунтукта балдарын жанына жолотпогондор биздин бай чиновник аталарыбыз мына ошолорду куугунтуктаганда тарых бетинде жок, душман болуп турат. Алар Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановтар убагында душман көргөндөр бүгүн баатыр аталып отурат. Ким утту? Албетте ошол баатыр аталарыбыз менен биз сыймыктанабыз. Алар өлбөйт. Миңдеген, жүздөгөн жылдар кыргыз эли жашап турса өлбөйт. Ошондуктан сөз эркиндигин, чындыкты айткан адамдарды жөн эле басмарлаган токтотуш керек. Бир дагы мисалды айтайын. Токтогул Сатылганов акын атабыз, демократ. Сөз эркиндиги ошондо да болгон. Тарых беттеринде. Муну биз чөнтөгүздөн алып чыккан жерибиз жок. Керимбай болуш баш болгондор куугунтуктап, камап, баласынан айырды. Энесинен айырды, аялынан айырды. Көрбөгөн азапты көрдү, Сибирге чейин барып, туурабы, тарых беттеринде. Бирок аны куугунтуктагандардын аты калдыбы азыр? Жок. Токтогул Сатылганов атабыз акын эле эмес, ал демократ да болгон. Акын атабыздын азыр Токтогул Кетмен Төбө району, Жалал Абад областындагы Токтогул району деген бар. Мына филармония Токтогул атабыздын атында. Ар бир район областтарда Токтогул атабыздын атында мектептер бар, көчөлөр бар. Мен сыймыктанам ошондой аталар менен. Абдрахманов сыяктуулар менен. Баласы жок болсо дагы баарыбыз анын баласыбыз. Жеңи жок атабыздын да баласы жок өткөн. Өзүнүн аты өтө. Бирок тарых беттеринде өлбөй жүрөт. Алар жашайт миңдеген жылдар. А бүгүнкү кошоматчылар булар убактылуу гана жашайт. Мен убактылуу жашагым келбейт. А силер бүгүнкү колдоп аткан чимкиликтериңер булар убактылуу гана чимкиликтер. Мейли 100 жыл жаша. Канча жашайт билбейм, көп жыл жашашын каалайм. Булар кечирип койсун. Булар аман эле болушсун. Эми мен жогорку кеңешке барганда кандай депутат болгум келет? Кээ бирине жагат, кээ бирине жакпайт.
Мен депутаттардан сыйлаган Өмүрбек Чиркешев деген депутат бар, азыр Германияда элчи. Мен ошондой депутат болгум келет. Мен Мадымаровдай депутат болгум келет. Сайраган, жаш кезинен баштап чындык талап кылган. Каалайсыңар, каалабайсыңар, шайласаңар өзүңөр биле, шайлабасаңар да өзүңөр биле. Эч ким кыйнаган жок. Мен агитатор жалдаганга да шартым жок азыр. Бул чындык. 90 депутаттын мактанбайын, аман болуп, Кудай урса өтүп калсам, алдыңкы үчөөнүн бирөөсү мен болом. Бөркүңөрдөй көрүлө. Бул чындык. Сүйлөгөндү үйрөтөм. 10 жыл, 15 жыл дудук болуп отурган, оосуна талкан салып отурган, салып алган, сүйлөй албаган депутаттардан өйдө сүйлөйбүз, өйдө мыйзам жасабыз. Мен ошолордой болгум келет. Анан азыркы убакта мен Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтен азыр бийликте жок. Ошол убакта мен ал кишиге катуу сындарды айттым элем. Ал киши бизге чын эле теңелбептир да. Ошо Садыр Жапаровду колдоп жүргөн кезимде, ушу Ташиевди да колдогон кезимде, Мамытовду мен сыйлайм. Талант Мамытов жакшы жигит, чын эле. Мен сыйлаган агалардын бири, жеке жашоодо агаларыбыздын бири. Анан ошол убакта мен ушу Атамбаевдин убагында Атамбаевди катуу сындап жүргөн, бизге теңелбептир. Кыргызда жакшы сөз бар. Битке чөчүп отко жакпа деп. Атамбаев биз үчүн бит болсо, ал Атамбаев үчүн биз сирке болчубуз. Алмаз Шаршенович сиркелерге чөчүп отко жакпаптыр. Ооба, кээ бирөөнү камаган. Бирок рахмат Алмаз Шаршенович, сиз адам экенсиз. Мен сизден кечирим сурайм. Жан жөөкөлөрүңүз айтып барсын. Катуу сындаптырмын, көрсө сиз теңелбептирсиз. Митинг кылып, ушинтип соц тармактан сүйлөп да турчубуз, жазып да турчубуз. Ыраазымын сизге. Ооба, каталарды кетирген чыгарсыз. Мен сизди колдойм деген оюм жок. Бирок чындыкты айтыш керек. Азыркыга караганда, чын эле азыркыларга караганда адам экенсиз. Бул чындык. Жаман жагыңыз да болгон чыгар, бирок бул чындык. Аман болуңуз, бар болуңуз. Мен сиздин партияңызга же сизге кошулайын деген оюмдан, максатым да жок. Бирок чыныгы лидер экенсиз. Ошол убакта өз балдарыңызды каматпай, Сооронбай Шариповичтин убагында өзүңүз камалдыңыз. Сооронбай Шарипович дагы көп теңелбептир, туура кечирим сураткан менен. Ал убакта чындыкты айтканбыз. Мен мына колумда ошол Сооронбай Шариповичке, урматтуу мекендештер, кол тийбестигин алам деп Отунбаев экөөнө кол топтогон. Эсиңиздерде бар, өз чөнтөгүмөн акча чыгарып. Бир буланк эле азыр 5 сомдон кем эмес. Азыр 200 000 бар ошенде. Биздин 5 президенттин үчөөнүн кол тийбестиги жок. Акаев, Атамбаев, Бакиев. Экөөнүндө бар. Жээнбеков, Отунбаева. Мен ушул боюнча жогорку кеңешке барсам, сөзсүз маселе көтөрөм. Ооба, алардын камалышын каалабайм. Бирок эмне үчүн бизден карапайым элдин эсебинен 200 000дей пенсия алып, миллиондогон каражат аларга бөлүнүш керек. Эмне кылганына? Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Роза Исаковна, силердин дүйнөңөр жетиштүү ансы деле. Мен силерден суранам, иниңер катары, балаңар катары болгону, өзүңөр ушул кол тийбестигиңерди баш тартып, адамдай эле бир 50 000дей пенсия алгачы, жетиштүү кылып жашооңор. Баш тарткылачы. 3 миллиондой каражы бөлүнөт силерге, мамлекеттин эсебинен. Бекер жерде жашайсыңар, телехран телиңер бар, дарылангаңар бекер, учканыңар бекер. Эл кыйналып атат го, токтоткулачы. Бул бийлик албай атат. Эми мен муну сөзсүз жогорку кеңешке барып көтөрөм. Бул маселени барып калсам, буюрса, барбасам да көтөрөм. Себеби ошол убакта мени шайлоодон өткөрбөй, урматтуу мекендештер, ушундан баш тарт деген. Бул мыйзамсыз берилгендери. Азыр жогорку кеңештин депутаттары көтөрүп атат. Бирөө Камчыбек Кыдыршаевдин классташы Жеңиш Токтурбаев. Азамат ушуну көтөргөн. Экинчиси президенттин кудасы көтөрүп атат, туурабы? Мен да барсам аны көтөрөм. Бирок аларга кошулайын деген оюм жок. Андан сырткары 4 пансионат боюнча жана башка жерлер боюнча тикемен тик туруп каршы турам. Ушундай туугандар. Суроо болсо берсеңиздер болот. Көптөн бери чыкпай, биз дагы ушул соц тармакты көрүп отуруп, чын эле силерди сагындык, туугандар. Кээ бир адамдардай Фейсбукка же Инстаграмга келтирип жазып коюшту абдан жакшы билебиз. Бирок жөн эле жазып кала отурбай,
күрөшөлү да. Мен эгер жогорку кеңешке барып калсам, ошол Садыр Жапаров, мисалы үчүн президент азыр, ошол эле Ташиев, Камчы Кыдыршаевич, ошол эле Адахан Кимсанбаевич, Өмүрбек Чиркешев, Алмазбек Атамбаевдер кантип лидер болду деп ойлойсуңар? Алар президенттер менен күрөшкөн. Мурунку башчылар менен. Мен дагы жогорку кеңешке барсам, азыркы индивалид депутаттардай, министр, акимдерди менен күрөшпөйм, аларды койчу. Жаман көрөбүз, жакшы көрөбүз, Садыр Жапаров менен өзүм менен күрөшөм. Ташиев менен күрөшөм. Чындык үчүн алар да түшүнүш керек. Ген прокурор менен күрөшөм, Курманкөз Улушев менен. Түмөнбаев менен күрөшөм. Каныбек Түмөнбаев менен серий кардинал болгон. Бийликтин башында отургандар менен, Акылбек Жапаровдор менен отурган. Ошолор менен күрөшөм. Калганы никто, эч ким эмес. Калганы жөн эле айлык алып жүргөн марионеткалар. Башы менен күрөшсөң, башын менен адилеттүүлүк талап кылып күрөшсөң, алар дагы акыл эси болсо түшүнүш керек. Астыларын тартипке салат. Мыйзам ошондо иштейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз да жакшы билесиздер. Тарыхты окуган чыгарсыздар. Чыңгыз Хандын бир жакшы айтканы бар. Эч качан өз башчысын саткан кошоматчылар менен мамлекет түптөй албайсың. Же мамлекет даяр турган мамлекетте бийликти көпкө сактай албайсың деген. Бул чындык. Чыңгыз Хан жок империя, жок мамлекеттен бар мамлекет түскөн. Империя, улуу Монгол империясы түскөн. Кантип түздү эле? Ал өз башчыларын саткандардын башын алдырган. А бүгүн сиздин айланаңыздагылар мурунку президенттер сатып коюп кайра келгендер да, эртең башыңызга иш түшсө, ошолор сатат. Биз сатпайбыз, бизге окшогондор. Мына ошол камакта яткандар, сизди колдоп жүргөндөр эмес беле? Бекназаров адвокатыңыз болуп. Бүгүн Мадымаров ошол сиздин кескилеп кеткенде биринчи саясатчылардан пресс-конференция бербеди беле? Ошол 47-ге сизди кескилеп кетти дегенде, ошол убакта бийликтен мен да барбадым беле? 20 киши барганда. Жалал Абадка сүйлөп барып бердим. Өкмөттү иштеп туруп, то есть жогорку кеңештечим жардамчы болуп. Көлгө барып бердим. Жалал Абадта 2010, то есть 13-жылы болуш керек. Тел-Торуда курултай болгондо атаңыз менен бир машинада бардым. Азырда түрүү болуш керек. Иниси Жумакадыр Аксакалда бар болчу. 3 машина киши бардык. 18 киши бардык. Ошонун ичинен жалгыз мен сүйлөдүм ба Тел-Торуда 15 миң, 20 миң киши дейди. Көл сиздин атыңызда, Садыр Жапаровдун атынан. Атаңыз батасын берип, өзүнүн китебин берди го. Көлгө барганда эч ким кайрылуусун окуй албай, көлдө караколдоп паркта. Мен сүйлөдүм, ошондо азыр камакта ККМ камалган Ороза ким дейт, фамилиясын унутуп калдым, ошол аял мага кайрылбады беле. Юпигейтте мен саткан эмесмин го. Эмне ал убакта жакшы, бүгүн жаман болуп калдык го. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эми ошо Чыңгыз Хан боюнча, Чыңгыз Хан өзүн аткан жебе дегенди душманын кечирип, ким атты десе, мен аттым десе, башчы кылып, кечирип, ноён кылып койгон. Азыр бизче айтканда генерал ошол жебе көптөгөн жерди баскан. Тарых беттеринде бар. Андан сырткары Чыңгыз Хандын ноёндору болгон. Субутай, Жебе, Жылыми, Кубулай деген. То есть Кубулай баласы не бересе, Мухали. Ошол Мухали Сачабек деген душманын, өзүнүн туугандарын душманын желдети болгон. Аны да кечирип, генералдарын бири кылган. Ошолор менен дүйнөнү багындырган. А сиз кошоматчылар менен Акылбек Жапаров ким эле? Түмөнбаев ким эле? Илмияновдун өкүл баласы эмеспи? Эмне ушулар менен сактайм деп атасызбы? Же жана фейк аккаунттар түзөлгөн дайыр менен сактайсызбы? Жок. Өзүңүздү колдогон Мелиске окшогондорду каматып чыктыңыз. Бизди да каматып чыктыңыз. Гүлжигит Исаковду да, Илмирежени да каматтыңыз. Эми кантип болсун ушул? Биз сизден кызмат сурадык бу жерде. Мен кызмат сурадым сизден. Баш тарттым го. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сөзүм аягында айтарым. Кемпирабадчыларды жана башка чындыкты сүйлөгөндөрдү бошотуңуз, бошотуп коюшуңузду сизден суранам. 10 жыл колдогон жигит катары. Алардын үй бүлөсү бар, ден соолугу бар. Эмне алар кылмышкерби? Жок. Таза кылмышкерлер жаныңызда жүрөт. Эгер мамлекетти оңдойм десеңиз, келишимге келип бошотуңуз. Сизден иниңиз катары сураныч. Сизге жакшылык эле каалайм. Токтотуңуз. Мен да кайра-кайра революция болушун каалабайм. Ал жерде биз кафеде отурганда
Эч кандай жаман сөз болгон эмес. Мен бир да коом партияда жокмун. Жөн эле угал деп барганда алып барып камап койдуңар. Бийлик элден коркуп отурасыңар, эл эмес. Үйүнөн алып барып камап атасыңар. Столду бир чаап, буну кама, тигини кама деп. Мунун аял жакшылык менен бүтпөйт. Мен митингге да чыккым келбейт. Чыгып көрдүк, чайнап берип, кимдерге бердик? Чөөлөргө берип койбодук кайра. Айланаңызда бүт чөөлөр жүрбөйбү? Кошомат кошкондон башка эчтекени билбегендер. Ашып кетсе алып барып кайра камайсыздар да, туурабы? Уят да Садыр байке. Токтоткула да. Урматтуу мекендештер, мен ошентип сөзүмдү да жыйынтыктайм. Жогорку кеңешке ат салышып баратам. 25 кандидат Бишкек шаарынын Ленин районунан чындыкты, адилеттүүлүктү талап кылган адамдарды колдооңуздар. Эми программа деген суу кечпеген сөз. Бүгүн синтез бүркөмдөн айттым, ошол 6-да чучу кулак болду. Мен дебатка чыгарсаңар, кимдер мени чыгаралы? Ошо бийлик колдоп бараткан Жамалбек Ырсалиев мени чыгаргыла дедим. Өздөрү деле күбө. Руслан Тагаев менен чыгаргыла дедим. Самаковдун баласы Кубанычбек Самаков менен чыгаргыла дедим. Жанагы Аскар уулу Алмаз менен чыгаргыла дедим. И Токон Мамытов менен чыгаргыла десем, чучу кулак экен, тилекаш тийген жок, Тагаев туш келди. Эми Кудай буйрса, дебатка чыгарса көрөбүз. Эл тараза болот. Анан биз сайдык салабыз, мектеп салабыз, шагыл төгөбүз деген суу кечпеген жомоңор токтоткачы, о, программа айла жок жазат экен, сен ал мыйзам талабы ошондой. Ал аткаруу бийлигинин жумушу. Жогорку кеңеш бюджетин бөлүп берип көзөмөлдөйт. Ага дагы келбей калдык, айта албай калдык. Элди жөн эле алдап, сайдык салып берем, мектеп салып берем. Анан мен тигини кылам, муну кылам деп. Жок дегенде үнүн чыгарып сүйлөп алсынчы, салып бергенди койдук. Урматтуу мекендештер, Ленин район жашоочулары, эгерде колдоп берсеңиздер, мен сиздерди уят кылбайм. Иштей албасам 3 айдын ичинде кетем. Сөз берем. Аман турсам, уят кылбай, ошол жерден сыймыктануучу депутаттардан болом. Сиздер башыңыздарды бийик көтөргүдөй. Муну бөлкүңүздөрдө көрүңүздөр. Менин силерге шагыл жол салганды, аны иштегенде көрөсүздөр. Бюджетти бөлдүртөм. Bir районуна депутат болгум келбейт. Жалпы республиканын жана сырттагы мигрант болуп кеткен кыргыз элибиздин жарандарын бүт депутат болгум келет. Эми кантип шайлайбыз деп атасыңар? Урматтуу кыргызстандык жеке мекендеш жердештерим. Кыргызстандын кайсы булуң бурчунда болбогула, жети областта, же сыртта мигрант болсоңор дагы ушул шайлоодо туугандарыңар бар. Бул Ленинск район, Арча Бешик, Жал, Рабочий городок, кыргызчасы, курулушчулар шаарчасы, Ак Ордонун жарымы, Ак Өргө, Алато, жетеги Дордой Моторстон Ош базарга чейин, Алатоого чейин. Ушул жакындарыңарга айтып, кимди шайласаңар дагы мындай мамлекет үчүн келечеги, кайдыгы карабай келечегине туура тандап, каякта болсоңор да чалып, боога сал, сатылбай 2000 сомго, сен эмне тооксуң 2000 сомго сатылгатай деп талапты койгула. Биз жылгап тишибиздин кирин соруп, сыртта тентип жүргөн жокпуз деп талап койгула. Бир депутат болсо да кичине мындай күрөшө турган адам барсынчы. Мен ачык айтайын, аякка барсам бийликтин бир да фракциясына кошулбайм. Жетчет менден башка кнопка баскычтары дагы. Жалгыз болсом да адилеттүү, чындык тарапта болом. Бул чындык. Кааласаңар шайлагыла, каалабасаңар шайлабагыла. Номерим 19. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, адилетсиз кемпирабад деп жаткан, жана башкалар жаткан, адилетсиз жаткандарды бошотуңуздар, алардын бала бакырасы бар. Жана мага бут тоспоңуздарчы, болду кылачы. Жетчети. Түрмөдө жатып, эмнеден жаман болдум? Оба, айтпайын дедим эле. Мен таятатайнын колунда чоңойгом. Ата-энемди көзөткөн, таятатайнымды көзөткөн. Жүрөгүм ооруду. Башкасын баягы ата-энеси келип, баламды чыгарып койгула деп суранат экен. Мен жалгыз балам. Анан ошондо өкүндүм, жүрөгүм сыздапты да. Бирок ата-энем ушундайымды көрбөгөндө мен сүйүнөм. 6 айымдан баштап таятатайнымдын колунда чоңойгом. Ата-энемди көзөткөн, таятатайнымды көзөткөн, бирок жалгыз эмесмин. Элим бар, мени сыйлаган адамдар бар. 1 киши болобу, 100 киши болобу аны мен билбейм. Силер бар, биз жалгыз эмеспиз. Жараткан гана жалгыз. Болгону адилеттүү тарапта болуңуздар. Анан Касымал Жантөшевдүн ошо түрмөдө ятып
Каныбек деген романы бар. Ойдон алынган дейбизби, жакшы жазылган. Ошондо Каныбек жетим болуп, көрбөгөн азапты көргөн Каныбектин тагдырын мен мурун окудум элем. Ошонун жакшы сөзүн эстедим. Ал кантип айткан? Атасы сансыз да кул болгон. Айдарбек татка Сооронбай бийдин азаптарын көргөн, Түлкүбектин башканын. Ошондо да кыйналып жүргөн кезде да башын бийик көтөрүп, алар менен айтышып баш ийген эмес. Кыскасы көрбөгөн азапты көрүп жүрүп, бир күнү ошол Сооронбай бий менен Айдарбек таткага минтип айткан экен. Бул ошол китепте жазылган. Туйгундан жалгыз туулган бозум тирек шумкармын. Карабайыр казанат, какырдуу чөлдүн тулпарымын. Кайрып таптоо келишсе, кажыбай, мен да бир күнү кыргыз элим үчүн чуркаармын деген экен. Туура, кийин Кызылдар армиясынын командири болуп, ошол китепте эл үчүн чуркаган, ошондо айткан. Кайрып таптоо келишти, кажыбай элим үчүн мына эми чуркап жатам деп. Мен да айтарым. Мен да ушу Каныбектин сөзүн айтамын. Туйгундан жалгыз, балким туулгандырмын. Кудай буйрса, кайрып таптоо келишсе, мен да кажыбай элим үчүн бир күнү ак кызматымды кылып, жүрөгүм токтоп калганча кыргыз элим үчүн чуркаармын. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, урматтуу мекендештер. Эми чыгып турам. Менин номерум 19. 25 кандидаттын ичинде. Кудай буйрса, эми кыргызча, орусча кылып жазам. Бөлүшүп, колдоп туруңуздар. YouTube каналдары бар. Башка ушул каналдар бар. Facebook, Instagramда бөлүшө бериңиздер. Мен оозумдан чыккан, эгер жакса, желимди аябаймын. Менин атыман ушу Сооронбай Шариповичтин убагында фейк болуп алып, бөлүшкөнгө тыюу салат дептир. Жок, андай менде жок. Эми сүйлөгөн сөзүбүздү аябайбызбы? Ооздон чыккан сөз атылган ок, ага жооп бересиң тура. Бирок мен макулмун. Каалагандай бөлүшкүлө керек, жакса. Эч кандай бизге жардамыңыздар болот. Эгерде чындыкты сүйсөңүздөр, колдойсуздар деп ишенемин. Мен акча берип шартым жок, чын эле бере албайм, антип депутат да болгум келбейт, штаб да ачпайм. Болгону программамды чыгарам бир аз буклетке. Кичинекей бизнесим бар болчу, суши, пиццасы иштеген. Ошону саттым дагы, ушу айлага баратам. Чындыкты айтыш керек. Анан Кудай буйрса, эч кимге карзым да жок. Мага карыз азыркы бийликтин көбү ошо чуркаган убагында башымды сайып, ушулар үчүн кызматтан кеткем. Аман болушсун. Эр жигиттин башына эмнелер гана келип, эмнелер гана кетпейт. Кудай башка салганды көрөбүз. Биз эмес, пайгамбарларды өткөн дүйнөдөн. Ошолор да түрмөгө отурган. Юсуп пайгамбар Египетте түрмөдө отуруп, кийин фараондон кийинки эле адам болгон. Мындайча айтканда султан болгон. Мына биз кимбиз алардын жанында? Биз катардагы адамбыз. Бирок тарыхта жакшы ат менен калсак ошол жетиштүү. Колдойсуздар да ишенем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ар бир үй бүлөдө жакшылык болсун, элибизде тынччылык, токчулук болсун, аманчылык болсун, элибизде өнүгүү, өсүү болсун. Барыңыздарга жакшылык кылайм, ийгилик кылайм. Жардам бериңиздер. Рахмат, саламатта туруңуздар. Терең урматым менен Чыңгыз Капаров.